Первый раз и второй, и третий. Сауыңыздар. Мен атым Саламат Мұхамбетов, Жаштар оқу би ансамблінің жетекшісі. Бүгінгі күнде біздің биыл 25-жылы Жаштар оқу би ансамблі тура 15 жашқа шығып отырады. Біздің Жаштар оқу би ансамблі Балдар білім борборының базасында 2009 жылы март айында ашылған. Ошол кезде мен өзім Балықсары мэриясында башкы адис кызматын иштеп жүргөн элем. Ошо бегим кадырынан өтүнчүмүн ошол кезде Балыксарынын вице-мэри. Сен өзүң жаш кезде бий менен бийлеп жүрдүң эле. Ошо биз Балыксарында бий чөйрөсү такыр кара албай калды. Бий ачпасаң болбойт деп Жаштар окуу би ансамбль ачканбыз да. Ошо март айында. Ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин Кудай кааласа 15 жашка туура 15 жашка толуп 16 жашка чыгып атабыз да. Бийди чөйрөсүнөн жалпы жонунан ушу 500дөн ашык окуучу менин колуман бүтүп кетти да. Негизинен ушу биздин Жаштар окуу би ансамблинде көптөгөн 20дан ашык бийлерибиз бар да. Негизи кээрлерин алып айтсак, ушу түшүмдө көчмөндөр бийи, тажик элдик бийи, өзбек элдик бийи, эсимде, алтынчы күнү кечинде, ибарат деген сыяктуу бир жакшы бийлерди жараттык. Ошо жаратуучу бийлер менен ошо бүгүнкү күндө чоң республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлдерде дагы жакшы бир байгелүү орундарга жетип, биринчи орун гран-приге чейин алган убактыбыздар болду.
2012-жылдан баштап бүгүнкү биздин ушу жаш толкун би ансамблинде иштеп жаткан Ишенбекова Жылдыз деген кызыбыз экинчи мугалим болуп ушу жаш толкун би ансамблинде иштеп келатат. Ишенбекова Жылдыз жетектеген би тайпалар бул кенже тайпа, анан орто тайпалар. Ошо окуучулар чогойгондон анан жогорку тайпа болуп мага келе башташат. Ошо менен 11-класс бүтүп кетишет да. Алда ошо биздин Жылдыз кызыбыздын дагы 15ден ашык бүгүнкү күндө ошо өзүнүн репертуарындагы бийлерди жаратыпты да. Сепкилдер, Саатат какты, Медуза, Каччи, тоолуктардын Тоби, Манаменти, Сыйкырдуу куш деген сыяктуулар уйгур элдик бийлерин чыгарып бүгүнкү күндө ошо окуучулар бийлет республикалык эл аралык деңгээлдеги кароо сынактарга катышып байгелүү орундарга ээ болуп келатышат. Айта кетсек, биздин ушу жаш толкун би ансамблинин бүгүнкү күндө ушу бий тармагында дагы ушу таштап койбостон ушу өзүндүк жашоосунда бий кесибин аркалап жакшынака бийлердин сабактарын өтүп жүрүшөт. Мен Амирбек кызы Гүлназ жаш толкун би ансамблинде 2009-жылдардан баштап бийлеп кеткем. Эң алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн болом. Ансамблден алган билимим менен ушул кесипти арлаган түрткү болду. Азыркы тапта балыкчыда мөлмөл бий тобуна кичинекей балдар менен иштеп келем. Жаш толкун би ансамблине жана Саламат Токторбековичке терең ыраазычылык билдиргим келет. Ансамблда алган билимим менен көптөгөн ийгиликтерди багындырып келе жатам. Мен Алтынай Мыканбет кызы, театр жана кино актрисасы. Чоң сахнага болгон эң сөөмө жаш толкун ансамблі шык болду десем жаңылышпайм. Канымдагы өнөрдө өрчүткөн бул ыйык сахна. Ал сахнага 6-класстан баштап тартылдым. Быйыл жаш толкун би ансамблине 15 жыл. Биринчиден ага эжелериме ысык салам. Замандаштарыма ийгилик каалайм. Мен силерди жакшы көрөм. Мен Нургул кызы Венера, жаш толкун би ансамблинин 2022-жылдагы бүтүрүүчүсүмүн. Бул ансамбль мен үчүн жөн гана чыгармачылык жай эмес. Бул менин балалыгым, чоңойгон жолум, сахнадагы биринчи кадамдарым. Ансамбль мага эмгекти, чыдамкайлыкты, сахнага болгон сүйүүнү жана командалык биримдикти үйрөттү. Мен таланттуу жана колдоо көрсөтө билген кыздар менен бир сахнада бийлеп калганыма аябай кубанам. Машыгуулар оор болсо да, бири-бирибизге мотивация берип, чогуу күлүп, чогуу үйрөнүп, чогуу чоңойдук. Алардын ар бири менин жүрөгүмдө өз орду менен калды. Конкурстарда алдыңкы орундарды алып, жаш толкундун атын таанытып жүргөн учурларым мен үчүн сыймык. Бирок эң чоң жеңиш бул менин өнүгүү жолум. Учурда мен бий жолун атып Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз Улуттук университетинин хореография факультетинде 3-курста билим алып жатам. Бул тандоом жаш толкундан башталган. Окуу менен катар эле ар түрдүү иш-чараларда бийлеп, университеттин атынан сахнага чыгып жатабыз. Бул даражага жетишиме жаш толкун чоң түрткү берген. 15 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ансамблдагы көптөгөн таланттарды тарбиялап, дагы көп сахналарды багытат деп терең ишенем. Саламатсыздарбы, мен Ибрагимова Наима 2023-жылы жаш толкун би ансамблин аяктап өзүмө жаңы барак ачтым. Бул мен үчүн чыгармачылыктын, өжөрлүктүн жана талыкпаган эмгектин мектеби болду. Өзгөчө терең ыраазычылык менин агайым Саламат Муканбетовго. Ар бир кеңеши мага жол көрсөттү. Азыр менин өз бий тобум бар. Биз сахнаны жандырып, чоң жетишкендиктерге жетүүдөбүз. Сахнадагы ар бир кадамымда менин устатымдын изи, мени ишеним менен колдогондордун күчү бар. Тазим жана рахмат сиздерге. Мен Талантбекова Адеми, жаш толкун би ансамблинин бүтүрүүчүсү. Мен 2010-жылдан 2018-жылга чейин Ишенбекова Жылдыз эже жана Муканбетов Саламат агайдан билим алгам. Жаш толкун би ансамблинен көптөгөн нерсени үйрөндүм. Конкурстарга барып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, кызыктуу күндөрүм жаш толкун би ансамблинде өттү десем жаңылышпайм. Бийге болгон кызыгуум күчөп, 2018-жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине бий факультетине тапшырып, 5 жыл жогорку билим алып, окуумдуу ийгиликтүү аяктап алдым. Азыркы учурда Сапат башталгыч мектептеринин Сейтек мектебинде иштеп жатам. Мен жаш толкун би ансамблине терең ыраазычылык билдирем. Менин жетишкен ийгиликтериме жаш толкун би ансамблинин салымы өтө чоң. Сиздерге кааларым дагы да көптөгөн ийгиликтерди жаратып, көптөгөн жаштарды тарбиялап жүрө бериңиздер демекчимин. 15 жылдыгыңыздар кут болсун.
Анасындыкы да ошо дагы бир кызыбыз бар эле, Жумабекова Айдана деген. Ошо кызыбыз да бүгүнкү күндө Бишкекте эклетика деген bir борборунда иштеп, ошо хореография бийинен сабак берип, бийлерди жаратып келатат. Алып айтсак, жаш толкун ансамбль ошо 15 жыл аралыгында көптөгөн республикалык, облустук, эл аралык кароо сынактарга катышып, байгелүү орундорго ээ болуп келатат. Мисалга алсак, ошо 2009-жылы Ысык Көл облусунун 70 жылдыгынын мааракесине карата ошо Көл толкун облустук кароо сынагында ошо биздин биринчи байгелүү орундарыбыз болуп, жаш толкун би ансамбль 3-чү орунга ээ болуп келген. Көп байгелерге ээ болуп келатабыз мына. Ортодон биздин кыздарыбыз жаш толкун би ансамбль Индияга барып келишти. Астанага чейин барып келдик. Ал жактан да ошо биринчи орун гран-прилерди алып келген күндөбүз болду. Мына жакын арада эле биздин жаш толкун би ансамбльдин жогорку тайпасы Кыргыз Республикасынын атынан барып, ошо Анталия шаарында Түрк дүйнөсү деген эл аралык фестиваль болуп, ошол жерге дагы жалпы Кыргыз Республикасынын атынан барып, ошо Балыкчы шаарынын да атынан да барып, ошо биздин бийчилерибиз жакшынака бийлерди жаратып, ошол жерде аруу элдердин оозун ачтырып келдик да, мындай айтканда. Бул жерде айтып отурсак аябай көп, ар кайсы кароо сынактарга катышып, көптөгөн гран-прилерди, көптөгөн орундорго ээ болуп, байгелүү орундорго ээ болуп, ушул жерде кызмат кылып өтүп келатабыз. И я знаю, что руководители вашего коллектива, они все выпускники нашего университета. И это отрадно, что они вышли нам прекрасными специалистами и создали такой прекрасный коллектив. И я думаю, что в будущем еще планируется выпускники вашего коллектива поступать в наш университет. Это тоже отрадно, это здорово просто. И у нас кадры будут больше подниматься, и народную хореографию поднимать все еще выше и выше, и представлять нашу страну за рубежом, потому что нашу страну не весь мир еще знает, а когда такие коллективы уезжают за рубеж, они просто, как бы сказать, удивляются, что есть такая прекрасная страна, прекрасные дети, прекрасный народ, и это радует всех нас, что мы прекрасный народ, что у нас прекрасные дети, у нас прекрасный народ. Бизден хореографияны бийден бүтүп кеткен кыздарыбыз өзүнүн түбөлүк жашоосунда чоң пайдасы тийип, жакшы бир жетишкендиктерге жетет деп ойлойбуз. Ошон үчүн жалпы баарыңыздарга дагы жолу бүгүнкү жаш толкун би ансамблинин 15 жылдык мааракесине келген жалпы меймандарды куш келипсиздер деп айтып кетүүгө уруксат этиңиздер.